өзгө чөнтөкчүдөн кантип коргоо керек? Ар бир адам чөнтөк уруулардын курмандыгы болуп калышы мүмкүн. Анткени кылмыштын бул түрү күтүлбөгөн жерден орун алат. Чөнтөк уруулуктун көбүнчөсү коомдук транспортто, соода жана базар комплекстеринде, эл көп чогулган жерлерде болот. Көпчүлүк учурларда уруулукка буюмдардын ээлеринин этиятсыздыгы себеп болгон. Ошондуктан жөнөкөй эрежелерди сактоо менен чөнтөк уруулукту болтурбоо өзгөчө маанилүү. Анткени кылмышты алдын алуу кыйла жеңилирээк. Эл көп топтолгон транспортто, дүкөндөрдө же башка коомдук жайларда буюмдарыңызга өзгөчө көңүл бөлүп сак болуңуздар. Капчыктарыңыздар, кийимдериңиздерден ачык көрүнбөсүнө көңүл буруңуз. Анткени бул жагдай чөнтөк уруулардын көңүлүн өзүнө бурарын эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Уюлдук телефонду бейтааныш же болбосо чоочун адамдарга бербеңиз. Коомдук транспорттарда же болбосо эл көп топтолгон башка жайларда уюлдук телефонду курга илүүнүн же аны атайын жипке байлап, мойнуңуздарга байлап коюунун кажети жок. Кийимиңиздин ички чөтөгүнө салып коюңуздар. Көңүл ачуучу жайларда уюлдук телефонду столдун үстүнө, отургучта жана кийим чечинген бөлмөдө кароосуз калтырбаңыздар. Төш чөнтөк капчыктарды колдонуңуз. Бул сактоонун эң ишенимдүү ыкмасы. Анткени мындай учурларда чөнтөкчүлөр байкатпай урдай алышпайт. Сумкаңыздын сыдырмасынын бекитилгендигин текшерип, эл көп жүргөн жерде сумкаңызды бекем кармаңыз. Эч качан акча каражатын салынуучу капчыкты соода арабасына салбаңыз. Сизге артыңыздан же болбосо капталыңыздан жакындап турууга аракет кылып жаткан адамдарга ар дайым көңүл буруп туруңуз. Үйдөн чыгып жаткан мезгилде капчыгыңызда канча акча каражаты бар экендигин эсептеп чыгыңыз. Максаты жок ашыкча акча каражатын алып жүрбөңүз. Капчыктын ичиндеги акча каражатын элдин көзүнчө эсептебеңиз. Ички иштер министрлиги эскертет: эгер сиз уруулардын колунан жабыр тарткан болсоңуз же болбосо кылмышка күбө болуп калсаңыз, анда дароо кыска 102 номер аркылуу байланышыңыз.